Assalamualaikum. Доктор Аманбаев кайрадан сиздердин кызматыңыздарда. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген маалыматына ылайык адам өлүмүнө алып келген себептердин эң башында жүрөк кан тамыр оорулары турат. Экинчи орунда болсо залалдуу шишиктин ар кандай түрлөрү. Үчүнчү орунда болсо ар кандай кырсыктар, жол кырсыктары айрыкча себеп болот. Ал эми андан кийинки орундардын башында остеопороз деген оору турат. Бүгүн сиздерге ушул оору тууралуу азыр көптүр маалымат жеткизүүгө аракет кылайын. Остеопороз жөнөкөй тил менен айтканда бул сөөктөрдүн борпоң болуп калышы, тыгыздыгынын азайып кетүүсү. Жана бул ооруга алып келген себептер тууралуу айта турган болсом, бир себеп көрсөтүлбөйт, анткени остеопороздун себептери өтө көп. Жана аялдар эркектерге салыштырмалуу муну менен көбүрөөк оорушат, жана жашы өтүп калган адамдар дагы жаштарга караганда көп оорушат. Негизинен бул карылардын оорусу деп айтсам дагы туура эле болот. Эмне үчүн аялдар эркектер салыштырмалуу көбүрөөк оорушат? Бул алардын эне болуу бактысына байланыштуу. Перзент төрөлгөндөн баштап эле сырттан келген кальцийлердин бир бөлүгү колдонулса, бир бөлүгү ошол сөөгкө улам кошулуп тыгыздалып барат. Жана бул процесс жашы жетилгенге чейин улана берет. Ал эми жашы жетилгенден баштап бизге сырттан келген кальций менен колдонулган кальций бирдей болуп калат. Ал эми аялдарда бул процесс эркек адамдарда жашы өтүп калганга чейин ушул темпте улана берет. Ал эми аялдарда болсо этек кири токтогондон кийин келген кальцийге караганда кеткен кальцийлердин өлчөмү көбүрөөк болуп калгандан улам ушул остеопороз оорусу аларда көбүрөөк катталат. Аялдарда көп болот деген себеби ушунда. Жана мунун себебине такалганда идиопатический деп айтылат. Идиопатический деген бул анык эмес, бир себепке такалбайт дегенди билдирет. Андагы кальций, магний, витамин D ушул сыяктуу микроэлементтердин өлчөмү азайып кетет. Ар кандай ошол ичегибиздеги витаминдерди сиңире турган ошол аппараттар иштебей калышы мүмкүн. Ар кандай гормоналдык оорулар дагы ушул остеопороз оорусуна алып келиши мүмкүн. Жана буга диагноз коюу мүмкүн эмес тез аранын ичинде. Анткени жылдар бою калыптанат жана качан гана ошол адамдын сөөгү кичинекей себептен эле сынып кеткенден улам ушул диагноз ошол адамга, жашы өтүп калган адамга коюлат. Аялдар 50 жаштан кийин же 60 жаштан кийин ушул оору менен ооруй башташат. Эркектер болсо көбүнесе 70 жаштан кийин ооруй башташат. Көбүнесе 3 анатомиялык областта сөөктөрдүн сынышы көбүрөөк катталат. Бул болсо кашкажилик деп айтылат. Ушул саныбыздын сөөгүнүн жамач сөөгкө кирген жери, моюнчасы, ошол жери сынып кетет. Бул биринчи орун. Экинчи орунда болсо көкүрөк жана бел омурткаларында сынуу катталат. Үчүнчү орунда болсо бул ушул колубуздун ушул катуу же болбосо бир аз жеңил болсо деле таянып жыгылганда сынып кетүү ушул колду дагы катталат. Ушул 3 анатомиялык орунда сөөктүн сынышы көп катталат. Бирок бул гана эмес, башка жерлерде эле сынышы мүмкүн. Кичинекей эле ашыкча кыймыл дагы ушул сөөктүн сынышына алып келиши мүмкүн. Биздин сөөгүбүздө остеобласт жана остеокласт деген клеткалар бар. Остеобласттар бизге бул керектүү, ошол сөөктүн курамын түзүп турган негизги клеткалар болуп эсептелет. Ал эми остеокласттар болсо аларга каршы келген клеткалар. Остеопороздо остеокласттар көбөйүп кетет дагы, остеобласттар сүрүп чыгарып, натыйжада сөөк борпоң болуп калат. Терең кирип айта турган болсок, ушундайча билинет. Эми бул оору ушундай. Эми ал оорунун бар экендигин кантип билебиз? Өдөдө айтып өттүм. Ошол сынып калгандан кийин билинет. Жаш өтүп калганда жана дагы анын канчалык деңгээлде же болбосо ооруп калдык, же оору мүмкүнчүлүгү жогору. Ушундай учурларда биз кантип ушул ооруну билсек болот? 3 дарыгерге баруу керек. Кайсынысына барсаңыздар деле сизге туура кеңешин бериши мүмкүн. Бул биринчиси ортопед, экинчиси ревматолог,
Үчүнчүсү болсо эндокринолог дагы сизге өзүнүн кеңешин бере алышы мүмкүн. Чукур дегенде терапевтке көрүнсөңүз дагы ал сизге туура кеңеш айта алышы мүмкүн. Жана аялдар этек кири токтогондон кийин, климакс деп коебуз, ошол бүткөндөн кийин 2-3 жылдан кийин денситометрия деген изилдөө бар аппарат. Ошого түшүп, сөөктүн курамындагы кальцийдин өлчөмүн аныктап алсак болот. Ушул негизги сөөктү ушул остеопороздун өнүгүү деңгээлин билип бере турган аппарат болуп эсептелинет. Ушуга ушул этек кирип бүткөндөн кийин, климакстан кийин 2-3 жылдан кийин бир жолу түшүп коюу сунушталат. Андан кийин дагы ар 3-4 жылда бир жолдан текшерилип турсаңыз, остеопороздун алдын алсаңыз болот. Жана дагы рентген, компьютердик томография деле албетте аздыр көптүр маалымат берет. Жана дагы анализдерден болсо, ошол кандагы анализдерден болсо, анын курамындагы кальцийдин өлчөмүн изилдеп, дагы аздыр көптүр маалымат алсак болот. Дарыгерлер дагы өзүнүн туура кеңешин беришет. Ал эми бул ооруга кабылып калбаш үчүн эмне кылуу керек? Ошол тууралуу айтайын. Бул оору менен негизи шаарда жашаган элдер айылдагыларга караганда көбүрөөк оорушат. Эмнеге? Анткени айылда кыймыл аракет ушунчалык көп болгондуктан, чарбачылык иштери көп болгондуктан кыймыл аракет көп болот. Шаарда болсо кыймыл аракет аз болуп калышы мүмкүн, айрыкча жаш өткөн куракта. Ошонун натыйжасында сөөктөр бара-бара борпоң болуп бара берет. Айтайын дегеним, остеопороз менен ооруп калгыңыз келбесе, мүмкүн болушунча көбүрөөк кыймылдай бериңиз. Бардык денеңиздин бөлүктөрүн кыймылдатканга аракет кылыңыз. Ошондо сизде мүмкүнчүлүк жакшы болот, ооруп калбай жашоо мүмкүнчүлүгү. Ага кошумча балыктын этин көп жеш керек, витаминдүү нерселерди көп жеш керек. Дагы анча-мынча профилактикалык дозада кальций плюс D3 деген витамин бар. Ошону ичип турсаңыз жакшы болот. 600 мг профилактикалык дозасы. Ошону ичип турсаңыз болот. Же болбосо 500 мг күнүнө 2 жолу эртең менен кечинде. Жана эртең менен күнүнө жашыңыз өткөн адам болсоңуз 15-20 мүнөт сейилдеп кетсеңиз сиз үчүн өтө сонун пайда болот. Күнүнө 3 километрден аз эмес басышыңыз керек. Бул дагы негизи кыймыл аракет бир гана сөөктөргө эмес, бүтүн денебизге, айрыкча жүрөгүбүзгө өтө пайдалуу. Анткени жүрөккө сырттан жардам негизги түрү бул албетте кыймыл аракет. Кыймыл аракет көп болгон сайын жүрөккө дагы жакшы таасирин тийгизе берет. Андан сырткары сөөктөргө дагы өзүнүн жакшы таасирин тийгизет. Эми сиз ооруп калдыңыз дейли, аныкталды, же сөөк сынганда аныкталды. Иши кылып ушул оору сизде бар экени билингенден кийин эмне кылуу керек? Албетте дарыгер өзүнүн ошол кайсы дарыларды ичиш керек экенин сунуштайт. Негизинен бифосфонаттарды сунушталат. Ал жакта
дагы ушундай аракеттерге барсаңыз өтө жакшы болот. Эгерде сиздин салмагыңыз ашыкча болсо, буттарыңыз канча күч келтирбеш үчүн колдук таяк кармап жүрсөңүз өтө жакшы болот. Болгондо дагы эки колго тең кармаш керек. Анткени бир колго кармап жүргөндө сөөктөр кыйшайып кетиши мүмкүн. Андыктан ушул кеңешке дагы көңүл буруп коюңуздар. Жана бутка дагы жакшы, тамандарга дагы жакшы көңүл буруу керек. Жана дагы бир сунушум, өтө резкий кыймыл жасап койгонго болбойт. Аударылганда, турганда, отурганда жайбаракат, эч шашылбашыңыз керек. Ошондо эле сиз үчүн баардыгы сонун болот.